Салам достор, салам менин каналымдын көрүүчүлөрү. Кечээ мен Шайырбек Ташиевдин мамлекеттик декларацияда көрсөтүлгөн мүлкү боюнча сөз кылып өзүмдүн жеке оюмду, жеке билдирүүмдү таратканмын. YouTube'дан аябай көп суроолор, аябай көп комментарийлер жазылыптыр. Мен ушул видеонун экинчи бөлүгүн дагы тартам. Экинчи бөлүгүн дагы эми жакында жүктөймүн, суроолорго жооп беремин. Ошон үчүн мени жөн эле көрө бербестен подписаться болуп кеткиле и мага жакты белгисин лайк басканча кеткиле обязательно. Мен азыркы бүгүнкү темабыз тиги Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевди да. Бүгүн 18 февраль күнү Жеңишбек Токторбаев өзүнүн арызын жазып, өзүнүн иштен кетиптир. Эми бирок өзү комментарий калтырыптыр. Мен дагы дальше иштеп бермекмин депчи. Эми бир сонун Ош шаарынын сонун жака өзгөрткөнү, Ош шаарында аябай жакшы иштеп атканы эми бардыгыбызга эле маалым да. Эми ал киши жакшы иштеп атса, бардыгын закондуу түрдө кылып атса, Ошту жакшы жака өзгөртүп атса, Ошко бир порядок киргизип атса, эми ал кишини иштен алып койгону эми туурабы? Силер кантип ойлойсуңар? Ушул туурабы? Эми Ошко азыр ким келет эми? Ким болуп мэр келет эми? Ушул мэр менин көңүлүмө аябай толду эле да, аябай жакшы иштерди аткарды эле, Ошто бир порядок болуп калды эле, Ош жакшы жака өзгөрдү эле. Эми башка мэр келип эми кандагыла өзгөртөт эми бул жакта? Эмне кылат эми башка мэр келип? Кайсы мэр келип кылат эми? Бунун кантип эми бул киши канча жылдан бери иштеп, Ошту жакшы жака өзгөрттү эле да. Аны эми ордуна коюп койсо эле болмок экен. Эми аны алганда эмне, койгондо эмне? Эми бул киши менин өзүмдүн личный оюмда, мен өзүм оюмда бул киши Ташиев менен жакшы мамиледе болгону үчүн гана иштен алдыбы деп ойлоп атам да. Эми бирок мен билбейм, мен ошентип ойлоп атам. Мен азыр Москва шаарында жашайм, Москвада иштеп келем, Москвада эмгектенем. Ошого мен жакшы эми просто өзүмдүн оюмду айтып атам да. Анан дагы саясатташтырып жүрбөгүлө, сен оппозиция экенсиң, анан жанагындай экенсиң, мындай экенсиң деп. Эми иштеп аткан кишини биз көрүп атабыз да, көрүп атабыз, анын результаттарын, анын жыйынтыгын биз бул жактан көрүп атабыз. Билип атабыз. Мен өзүм Кыргызстанга тез-тезден барып келип турам. Аны тим эле кое бербептир, иштеп аткан кишини дагы алып эми анын бир кереги жок болчу деп ойлоп калдым. Силер кантип ойлойсуңар достор? Силер жазгыла. Анда көрүшкөнчө.